Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз интеграл. Интеграл жана Ньютон Левистин формуласы. Интегралды биз табууну үйрөнөбүз. Интеграл каяктан келип чыгат ошол жөнүндө үйрөнөбүз жана ошол интегралга карата эсеп чыгарууну үйрөнөбүз. Силер менен 96-мектептин математика мугалими Аскулова Зияда. Анда интегралга келиш үчүн мына биз сүрөттө көрүнүп тургандай функция берилсин. Жогору жагынан f от x функциясы менен чектелген функция берилсин. Ал эми төмөн жагында x огу менен чектелип атат. X огун майда тик бурчтуктарга майдалап x0, x1, x2 жана башка xk, xn кылып майда бөлүкчөлөргө, майда трапецияларга бөлөбүз. Жана ушул берилген неменин аянты, ирисуттуу трапециянын аянты ушул n'дин санына карата кетет. N канчалык майдаласак жана n чексизге умтулган кезде f от x функциясынын баштапкы функциясынын предели деп интегралы деп аталат. Башка айтканда a, b деген a төмөнкү предели, b жогорку предели болот дагы төмөндөгүдөй жазылат. N чексизге умтулган кезде бул функциянын аянты жана жогоруда чиймен аянты адан bга чейинки интеграл жана f от x dxга барабар. Мында a менен b пределдин чектери деп айтылат, жогорку жана төмөнкү пределдери деп аталат. Ал эми бул болсо интеграл белгиси. Ал эми x деген dx деген x өзгөрмөсү интегралдоонун өзгөрмөсү дейт. Башка айтканда x өзгөргөнүнө жараша болгондуктан буну dx деп белгилейбиз. Демек, f от x функциясынын интегралы анын баштапкысын таап, жогорку чегинен төмөнкү чегинин ордуна коюп кемиткенге барабар. Жөнөкөй мисал үчүн мен жөнөкөй тик бурчтукту алайлы. Бул тик бурчтуктун узуну 10 см, туурасы 5 см болгон тик бурчтук болсун дейли. Мисал аркылуу көрсөтөйүн дедим да. Мунун аянты канчага барабар? Узуну 10, туурасы 5, 50ге барабар. Туура. Эми ушуну интегралдын жардамы менен көрсөтөйүн. Мына чиймеден көрүп тургандай, биздин x'ыбыз бул жакта 0 менен чектелип атат. Ал эми бул жерде 10 менен чектелип атат. Ал эми функциябыз кайсы? Бул функция y барабар 0 деген функциябыз. Ал эми бул болсо y барабар 5 деген функция. Анда эреже боюнча s барабар интегралдын анықтамасы боюнча бизде төмөнкү предел канча болуп атат? Төмөнкү чеги 0, жогорку чеги 10 болуп атат. Ал эми төмөнкү функциясы, жогорку функция 5, а төмөнкүсү 0 болуп атат. Анан dx болуп атат. dx өзгөрөт деген сөз. Анда 5дин x болот, 5x болот. Баштапкысын тапкандан кийин монда сызыкча коебуз дагы 0дөн 10го чейин эсептейбиз дейбиз. Анда барабар болот 5ти 10го көбөйтсөңөр барабар 50 болот. Демек 50 сантиметр квадратка бирдикке барабар экен. Бул аянты интегралды менен көрсөттүм. Дагы бир функция алалы. Демек, могу эсепте y барабар x квадрат деген функция берилиптир. Ал эми төмөнкү чеги болсо 1, 2 менен чектелет экен. Демек, төмөнкү чегинин пределдери бирөөсү 1, бирөөсү 2 экен. А функция жогору жагынан кайсы менен чектелип атат? Y барабар x квадрат менен чектелип атат. А төмөн жагынан y барабар 0 менен чектелип атат. Анда мунун азыр аянтын эсептеп көрөлү. Могу штриктелген бөлүктүн аянтын эсептеп көрөлү. Демек, x боюнча чектелип жатат 1 менен 2ге чейин. Ал эми y боюнча функция жогору жагынан x квадрат функциясы менен төмөн жагынан 0 менен чектелип атат. Анан шунун x өзгөрүп атат, dx өзгөрүп атат. Башка айтканда эми интеграл экен да. Интегралда 0дүн интегралын албайбыз да, 0 ошондуктан бул жерден 1ден 2ге чейин x квадрат dx деп алдым. X квадраттын баштапкысы x куб бөлүнгөн 3 болду. Жана пределдери төмөнкүсү 1, 2 болду. Анда жогорку жана төмөнкү чектерди коюп эсептейбиз, кемитебиз да. Ошондо жогорку чегин 2ни койсок, 2нин кубу бөлүнгөн 3, кемитилген 1дин кубу бөлүнгөн 3 болот. Барабар мындан 3дөн 8 болот. 2нин кубу 8, 3дөн 1, 1дин кубу. Анда 3дөн 7 болот. Башка айтканда 2,3дөн 1 экен. Бирдикке барабар экен аянты. Үчүнчү мисалда функция берилиптир. Бул параболанын функциясы, параболанын формуласы 3 минус 2x минус x квадрат.
демек жогору жагынан 3 минус 2x минус x квадрат деген сызык менен чектелип атат экен. Ал эми бул түз сызыктын теңдемеси болсо y барабар 1 минус x экен. Анда ал эми x боюнча төмөн жагынан минус 2 менен жана 1 менен чектелип атат. Функция болсо жогору жагынан 3 минус 2x минус x квадрат жана 1 минус x менен чектелип атат. Анда бунун аянтын эсептейли. Могу штрихтелген бөлүктүн аянтын эсептейли. 3. Төмөнкү предели минус 2 экен. Жогорку предели 1 болуп атат. Жогору жагынан 3 минус 2x минус x квадрат деген функция менен чектелип атат. Ал эми төмөн жагынан минус 1 минус x деген функция менен чектелип атат. Анда мен кашыларды ачып жөнөкөйлөтүп алайын. Кашыларды ачканда мына бул болуп кетти. Эми бул жерден окшошторду жыйнасак 2 минус x минус x квадрат dx калды. Башатан баштапкысын табуу керек. Мунун баштапкысын тапсак 2x минус x квадрат бөлүнгөн 2 болот. Ал эми x квадраттыкы x куб бөлүнгөн 3 болот. Төмөнкү чеги 2, жогорку чеги 1 болуп атат. Эми биринчи 1ди коебуз функцияга. 1ди койсок 2ге 1ди койсоңор 2, 1дин квадраты 1 жана 1дин кубу дагы 1. Ал эми экинчи кашага минус бар өз формула боюнча. Экинчи кашаны өзүнчө алып алдым. Минус 2ни койдум. 2 көбөйтүлгөн минус 2. Минус 2нин квадраты бөлүнгөн 2 жана минус 2нин кубу бөлүнгөн 3 болуп атат. Эми эсептесек, могу жерден жалпы бөлүм таптым дагы 2 минус 6тан 5 деп алдым. Бул болсо 2-ни 2ге көбөйтсөңөр 4 болот дагы, терс сан бул оң сан болуп кетет сыртка чыкканда. Плюс 4 болуп чыкты. Бул дагы терс сан болуп оң сан болуп чыкты. Ал эми бул болсо терс сандын кубу терс сан. Ошондуктан бул жер оң сан болуп кетет, анан кашаны ачканда терс сан чыкты. Анан эми бул жерде жөнөкөй бөлчөктөрдү эсептегенди билебиз. Жалпы бөлүмгө келтирип эсептесек, бул аягында чыгат экен 6дан 27 же башатканда 4,2